Ызгарды укушта таңкыр экен бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Арыбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Ооба, саламатсыздарбы? Аптанын падышасы болгон жума күндө сиздер менен кайрадан экран аркылуу көрүшүп турганыбызга биз чын дилибизден кубанычтабыз. Анан бүгүнкү күндө дагы жогоруда айтып келебиз, кызыктуу эфир, кызыктуу куттуу коноктор менен биргеликте болмокчу. Андыктан бүгүн да бизде өзгөчө коногубуз бар. Ооба. Урматтуу телекөрүүчү, биз дайыма аракет жасайбыз биздин жан дүйнөбүздү байытууга, ошондой эле өзүбүз кантип өнүктүрсөк болот, канткенде биз баягы жашоодо көйгөйү жок жашайбыз деген суроолорго жооп алуу үчүн көпчүлүк учурда конокторду чакырууга аракет жасайбыз. Бүгүн дагы пайдалуу кеңештерин, баалуу кеңештерин бере турган инсан бүгүн бизде конокто. Бүгүн бизде конокто ким деп турган болсоңуз, кванттык психолог, разбор жасоо боюнча, башкача айтканда биздин жашообузду талдап бере турган инсан, психолог, көп айымдарга, мырзаларга иш кылса жашоосун өзгөртүүгө өз салымын кошуп келе жаткан инсан деп айтсак болот. Гүлзат Батыркулова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, кутмандаңыздар менен. Рахмат. Жакшы алдыңызбы? Маанайыңыз жакшыбы? Маанай абдан сонун. Бүгүн сонун кызыктуу маек болчу да экен. Негизи психология десек эле, баягы адамдардын ойлору менен, адамдардын көйгөйү менен өзгөчө иш болот да. Кванттык деген бул кандайча болуп калат? Кванттык психолог жөнүндө алгач айтып бериңиз. Негизи эле психологиянын түрү абдан көп да. Анан биздин Кыргызстанга бул психология жаңы келгендиктен көп адамга аябай кызыктуу. Деги эле кайсыл жерге барбайын, кванттык деген эмне деп сурап башташат да. Баарына бирдей эле жооп айтып кетейин. Кванттык деген сөз биз бир эле учурда эки дүйнөдө жашайбыз да. Параллельно бизден башка дагы бир мир бар десек болот да. Мисалы, бизден сырткарыдагы өзүнчө бир кванттык энергетика бар. Бул деген сөз биз өзүбүздү кээде башкара албай калабыз да. Бул башкара албай калган учурда бизди башка бир энергетика башкарат деп түшүнсөк болот. Кванттык деген сөз бул бир бүтүндүк дегенди билдирет. Мисалы, ошол кванттык энергетика же болбосо кванттык талаада эмне бар? Ал жерде биздин ата энебиз, ата тегибиз жана ошондой эле биздин бала кездеги биздин жазылып калган программалардын баардыгы ошол талаада сакталат. Бизге ошол энергетика таасир этет дагы, биз жашообузда көп нерселерди өзүбүз каалагандай аткара албай келебиз. Мына ошол бизге көзүбүзгө көрүнбөгөн таладагы бардык көйгөйлөрдөн арылтуу үчүн дал ушул психология жардамга келмекчи да. Биз көзүбүзгө көрбөгөн үчүн көпчүлүк учурда адамдар ишенбейт. Биз жок го, биз көрбөй элебиз го, жете атабыз уже давно кеткен го, эмне тиешеси бар деп ишенишпейт да. Бирок биздин азыркы жашоодогу бардык көйгөйдүн бардыгынын түпкү себеби ошол кванттык талаада катылган ата эне тегибизден келе жаткан программалар. Тек менен иштей турган. Ооба, бул кванттык психологиянын эң негизги түпкү мааниси биздин көзү өтүп кеткен ата эне, жети ата тегибиз менен жана биздин ата энелерден келген программалар менен иштөө деген сөз. Кыргыздагы жөн жерден жети атаңды билесиңби, жети атаң ким деп сурабайт, Демек, кванттык психология дагы ошо биздин жети атабыз, жети тек менен иштейт экен. Эми ошол жети тектин, жети атабыздын биздин жашообузга тийгизген таасири кандай ошол кванттык психологияда? Караңыздар, биринчи эле сөздүн башынан баштай турган болсом, орусча семья деген сөз бар. Ар дайым айтып келем. Муну которгондо семьяны бөлгөндө сем и я деп турат да. 7 раза я. 7 жолу мен деп которулат да. Бул жерде дагычы көпчүлүгүбүз ойлойбуз да, кыргыздарда эле жети ата бар деп. На самом деле элдин баардыгында, башка улуттарда дагы бул тек деген нерсе бар да. Ошондуктан бул жерде 7 жолу мен деп айтып аткандан кийин барыбыз түшүнсөк болот, ошол 7 адамдын клеткасынан мен турамын деген сөз да. Ошон үчүн бизде бир жети атанын бирөөнүн акылдуу жагын кайталайт, мисалы, бирөөнүкүн бир кайталанган оорусун кайталайт да. Ошентип жети атабыздын ар бир клеткасында эмне болсо ошонун баары бизде бар деген сөз. Ошон үчүн бизге терс таасирин тийгизген, жети атабыздан келген терс программаларды алып өздөрүнө өткөрүп бергенде гана бизде жашоо өзгөрүп баштайт. Жети атанын таасири биздин жашоодо абдан чоң. Мисалы, эгерде сиздин жашооңуз азыр сиз каалагандай болбой жатса, мисалы, бизнес ачам дейсиз, ача албайсыз, бир нерсе кылайын дейсиз, ден соолугуңуз начар да, ошол нерсени оңой албай жаткан болсок, демек өзүбүздү дарылай бергенде эч кандай пайда жок. Биз ошол жети атага тиешелүү нерсени өткөрүп бермейинче, ошондуктан жети атанын таасири биздин жашоого 100% роль ойнойт. Ошон үчүн кандай гана көйгөй болбосун, өзүбүздөн эле эмес, ошол текке барып иштегенде биздин көйгөйлөр тез чечилет. Анан ошо сизге келип, кандайдыр бир көйгөй менен келип, жашоосундагы көйгөйдү чечүү үчүн келип, анан кванттык психологиянын негизинде ошол жети тек менен иштеп, баягы көйгөйүнөн арылып, же сиз өзүңүз айттыңыз, бизнес ача албай жаткан болсо деп, мындай жашоосунда секирип жасагандар кандай болуп атат?
Негизи менде 3000ден ашуун айымдарга разбор, диагностика кылып келемин да, себепчи болуп келемин. Бирок 3000дин баары укмуш болуп кетти деп айта албаймын. Анын адамдардын результаты өздөрүнөн да көз каранды да, аракет кылбаса ал нерсе болбойт. Жакынкы арадагы бир результатты айта кете турган болсом, ушу жаңы жылдан бери бир ушундай сонун результат болуп келатат да. Аны бардыгын айта кетпесем болбостур. Бир эже кайрылган мага, бүт денеси кыймылдабайт, баш эле кыймылдайт да. Только баш кыймылдайт, угат, көрөт, сүйлөйт. Бирок башка эч жери кыймылдабайт. Ошол төшөктө жатканына 3 жылдын жүзү болуптур да. Жаңы жылга чейин ошол эже мени ушул бир телеканалдан көрүп калып, анан кийин байланышкан. Ошол эжеге соопчулук катары бир сом албай эле ошол эженин бир ден соолугуна мен өзүм результат жарата алат бекенмин деген максатта баштаганмын разборду. Анан ошол эже отуралчу дагы эмес да, только жатат да. Анан результат ошо разборду жаза баштаган күндөн баштап Кудайга шүгүр денеси сезип калды, массажды сезип калды, 5 мүнөткө отуруп калды. Давлениясы түшүп уктачу эмес, давлениясы анан арылды, дары ичпей калды да. Азыр деле көрүп калган болсо бүт инсандарга айтат элем ошол жерге дуа кылып коюңуздар депчи. Себеби деген андай кыйынчылыкты бербесин эч кимгечи. Бул ден соолук боюнча бул жакындагы болуп аткан результат да. Чындыгында ошол эже отуруп калдым 5 мүнөт дегенде мен көзүмө жаш айланды да. Демек кванттык психология ошол жактан дагы жардам берсе болот экен деген ишеним пайда болду. Мен ал эжеге дагы улантып келатамын. Дагы жашоого болгон үмүтү күйүп, ушундай бир сонун абалда болуп атат буюрса. Ал эми акча жаатында суроо бердиңиз сиз азыр, Мисалы мындай да, эгерде биз бир бизнести баштаган болсок, ошол болбой эле кайра банкрот боло берсек, же болбосо акчабыз жок, өзүбүзгө жукпайт да. Көпчүлүк адамдар акчасын табышат, бирок өздөрүнө коротпойт да. Башка жакка эле кетип кала берет да. Ал каяка кетет, квартирага кетет, кредитке кетет, ошентип эле кайра жок да. Табабыз ошока беребиз, ушундай эле боло берет да. Анан элдер ойлошот, жанагындай эмеге барсам, акча тууралуу тренингтерге барсам, сабактарды окусам, акчаны туура пайдаланганды үйрөнсөм эле, ошол акчанын баардыгын мен сактап калам деп ойлошот да. Бирок андай эмес да. Мен да окуганмын. Мен 6 жылдан бери психологияда келем, андан башка толтура окуганмын да. Бирок мен байыган жокмун. Себеби дегенде көрсө биздеги блогтордун баардыгы биздин ичте болот экен да. Мисалы мындай, көпчүлүк айтат, ата-энеден көз каранды десем, кээрлер айтат да, детдомдогулар деле байып кетип атпайбы? Ата-энеси жоктор деле байып атпайбы? Алар кантип байышат деп айтат да. Бул жерде эгерде биздин атабызга таарынчыбыз бар болгон болсо, акчадан, анан максаттан кыйналабыз. Биздин оң тарабыбыз бул атабыз. Атабыз только материальный дүйнөгө жооп берет. Биздин сол тарабыбыз апабыз, ден соолук менен мамилеге жооп берет. Эгерде биздин акчабыз жок, бизнестен артка кетип аткан болсок, демек ата менен проблема бар деген сөз. Кээрлер айтат, мен атам менен мамилем ушундай сонун, бирок менин акчам жок, бизнесим жок, эчтекем жок дейт да. Демек ошол атанын атасына тегине барыш керек болот да. Вот ошон үчүн биз өзүбүз менен эле иштей бергенде эч кандай результат болбойт. Ошол атасындагы, анын атасындагы блоктор бар да, ошолор менен иштегенде гана бизде акчада жылыш болот. Чындыгында мен насаачылыгында окуган ар бир окуучу акча жактан дагы, ден соолук жактан бардык 4 сферадан өздөрүн таап кетишет. Результаттар толтура. Мен баракчамдан көрсөңүздөр керек, көрсөңүздөр дагы болот. Кадырман телекөрүүчү, эгерде психологко сурооңуз болгон болсо, анда экран астында жазылган номерлерге сурооңузду калтырыңыз. Биз түз эфирде өз учурунда сиздин сурооңузга жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Бүгүн бизде конокто кванттык психолог Гүлзат Батырбекова. Мүмкүнүңүздөр болсо суроо алыңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бардыгыбызга тең пайдалуу кеңештер болмокчу. Анан Гүлзат айым айтсаңыз, негизи психология дегенде көбүнчөбүз баарыбыз тең баягы бир мааниде түшүнөбүз да. Анан мен билишимче балдардын психологу дагы да уккам жаныбарлардын да психологу болот экен да. Анан ушулар менен эмне себептен эмес айырмасы кандай, анан эмне себептен кванттыкты тандап алдыңыз? Чындыгында айтканда, мен эң биринчи баштаганда ушул балдардын психологиясынан баштаганмын. Себеби дегенде мен көп жыл балалуу болбой жүргөмүн да, анан балалуу болгон учурда мен ата-энем, кайненем, кайнатам да жок болчу да. Анан кантип тарбиялашты билбей, мен балдардын психологунан баштагам да. Баланы туура тарбиялоо деген нерсеге барганымда айтканда, баланы тарбиялагандан көрө өзүңдү тарбияла дегенде мага аябай катуу тийген да. Потому что бала көргөнүн кылат экен да. Ошондуктан айтмакмын, биринчи балдардын психологиясына, же болбосо балдарды психолог алып баргандан көрө ата-эне барыш керек. Ошол ата-эненин психологиясы жакшы болсо, ата-эне тынч болсо, эч кандай балада доо кетпейт. Ошон үчүн көпчүлүк балдарды психолог апарат, бирок ал курсактагы кезде ата-эненин болгон бири-бирине болгон мамилесинен баланын психологиясы бузулат. Ошон үчүн биринчи мен айтат элем, ата-эне өз психологко барыш керек.
баланы алып барганда эч кандай толк чыкпайт да, мындайча айтканда результат болбойт. Вот ошондуктан жаныбарлардын психологиясын мен сизден угуп атам, андайды окуп алыптырмын, бирок көп эле психологиянын түрүн окуганмын. Балким андайдыр да бардыр, бирок мен уга элекмин. Кызыккан эмес. Анан азыр психологияда разбор мастеров деп айтасыздар да, талдоо жүргүзүп берет, э? Анан талдоону кандай жүргүзөсүз? Мисалы, мен сизге кайрылсам, кайсыл бир көйгөй менен кайрылдым. Талдоо кандай болот? Канча саат болот? Так, мен бул окууну Москвадан бүтүп келгем, Академия мастер разборовдон алып, дипломду алып келип, анан кийин үйрөнүп элдерге берип аткан учурумда. Талдоо деген, разбор деген бул адамдын ички жан дүйнөсүндөгү көйгөйдү талдап, ошону алып салуу дегенди түшүндүрөт да. Бул талдоого чейин биз диагностика кылышыбыз керек да. Биринчи диагностика бул сиздин көйгөйүңүздүн түпкү тамыры эмне экенин аныктайбыз. Аны атайын фигуралардын жардамы менен. Фигура деген мисалы сиздер деле фигура боло аласыздар. Кванттык психология тили менен фигура деп коет, бул жөн гана адамдар. Мисалы мени карап туруп сиздер сезе аласыздар. Бул мындай адам экен, бул мындай экен деп сезимдер аркылуу иштелет. Бул жерде эч кандай бир башкача бир магия жок да, жөн гана адамдардын сезими аркылуу табабыз. Көйгөйү кандай, апасынабы, атасынабы, кимге тиешелүү экенин ушундай эки адамды коюп эле сез десек ошол нерсени айтып берет. Ушинтип диагностика кылып алабыз. Андан сырткары разбор кылуу үчүн ошол жерде кайсыл кандай эмне болуп келгенин дагы аныктоо үчүн атайын мисалы сиз деле да менин жети атамдын фигурасы деп дем алып дем чыгарыңыз деген учурда сизге сезим келет, кадимкидей эле сезим келет. Ошол адам айтат мындай мындай мындай. Ошентип диагностика кылып туруп ошону бири-бирине өткөрүп беребиз. Биз өткөрүп бергенде ошого чейинки болгон көйгөйлөрдүн баардыгын сыртка сүйлөшүбүз керек болот. Аны дагы жөн эле айттарынчын десең эч ким айтпайт да. Ал үчүн кванттык поляны чийген учурда мен айттым го, биздин колго көзгө көрүнбөгөн алам бар. Ошол аламда информациялар бизге мындайча айтканда ошол поляга келип калат да. И биз разбор кылып аткан учурда кадимкидей биздин мээбиз мындайча айтканда өчүрүлүп калат да. Кванттык поляда уже дем алып дем чыгарып поляны түзгөн учурда адам өзүнүн ичиндеги болдун баарын айтып баштайт. Эмненин баарын айтканын даже адам билбей калат. Бирок бул жерде уктатуу деген жок. Бул жерде деген жанагындай гипноз деген жок. Адам өзү сезип эле өзү айта алат. Биринчиден таарыныч, капачылыктарды чыгарабыз, бала кездеги ошого барабыз да. Андан кийин ата энеси ошону эмнеге кылгандыгы үчүн ошону айтып бериш керек болот. Андан кийин ыраазычылык сезимге келет, андан кийин ата энеге өткөрүп берүүгө болот. Адам ыраазычылык сезимге келмейинче ичиндеги нерсени өткөрүп алуу мүмкүн эмес. И өткөрүп дагы ала албайт ал адам. Ошондуктан биз бүт бардыгын нолдон баштап иштейбиз. Бул жакта суроо бар экен, телекөрүүчүлөрдөн келген. Сиз жана саламатсызбы? Сиз жана ооруп жаткан аял жөнүндө айттыңыз дейт. Чындап эле эгерде ооруп эмеден ооруканадан дарыгерлерден жакшы болбогон учурда психологдорго кайрылыш керекпи дейт. Алы жени азыр больницада эмес, үйүндө карашат да. Анан мындай да, оорунун баардыгы психологиядан келет. Биринчи ички жан дүйнө ооруйт да. Жан дүйнө ооругандан кийин ал сыртка чыгат. Сыртка чыкканда денени медицина дарылайт да. Ошон үчүн кандай гана катуу оору болбосун, эгерде кээ бир учурда сиздер деле угасыздар, мисалы катуу бир рак менен ооруп чыгарып берип коет, бирок психология жаатын изденгенде ал адам айыгып кетет да. Ошон үчүн айтат элем, больницадан айыкпай калган оорулардын кээ бирлери психологияга келгенде айыгат да. Бул менин жашоомдо болгон, өзүмдө да болгон, менин жолдошумда да болгон. Биз больницага операция болуп, разбордун жардамы менен айыгып кеткен да. Мен ошондон кийин гана көзүм жеткен үчүн мен бул эмени тандап, ушуну дальше улантып кеткенмин да. Себеби бул жерде биринчи жан дүйнөнү дарылайбыз. Жан дүйнөнү врачтар дарылай албайт. Жан дүйнөнүн дарыгери бул психолог. Жан дүйнө деп калыңыз, узатайм. Негизи азыр соц тармактарды бардык жактарды карап келсек, биздин мекендештерден баягы депрессия деп коет го. Азыркы замандын оорусу депчи, ошол оору менен көптөр ооругандар өтө көп экен да. Анан негизи ошол менен ооруган инсандарга кандай кеңеш берет элеңиз? Кандай өзүңүздүн баягы кантип бул нерседен даарыланса болот, кимге кайрылса болот? Депрессия деген буну кыргызча жөнөкөй сөз менен айтканда жан дүйнөнүн ачкалыгы да. Адам ачка болгондо, тамактан ачка болгондо агрессивный болуп калат, мен курсагым ачты деп күйөөлөр нерв болуп ушинтип калабыз го. Чынбы? Өзгөчө эркектер чыдабайт ачка болгондо. Ошол сыяктуу эле жан дүйнө ачка болсо дагы ар кимдин канын соруп баштайт да. Бирөөнүн ар кимге минусун издеп баштайт, мындайча айтканда жакшы сөз чыкпай калат. Бүт баарынын минусу көрүнө берет, бүт баарына нааразы болуп жашап калат да. Эгерде бир адам налый берсе, жаман жагын чукуй берген болсо, мен колуман келбейт, ар кимден сен жардам бер, сен бак деп догуруна берген болсо, демек ал депрессияда, жан дүйнөсү ачка деген сөз. Ошол жан дүйнөнү тойгуза албаганда ар кимден сурап баштайт. Келе мага өзгөчө күйөөсүнөн сүйүү күтө берет, сен элдин күйөөсү мындай, элдин аялы мындай экен деп баарынан мынтип энергиясын соруп баштайт да. Мындайча жөнөкөй сөз менен азыр айтканыбызда вампирлерди элестетиңиздер, кан соруп тоюп калат го, ошол сыяктуу ошол
депрессиядагы адамдар бирөөнүн нервине тийгенде алар эс алып калышат. Ошондо жан дүйнөсү тынчып калат да, алар үчүн ошол дары болуп калат. Ошон үчүн жан дүйнөнү тойгузуу үчүн айтат элем, илим алыш керек. Илим гана биздин жан дүйнөнү тойгузат. Бул жака жарык киргизиш керек. Жан дүйнө караңгы болгон сайын эч нерсе көрүнбөйт. Караңгы үйгө кирсеңиздер деле эчтеке көрбөй тарс-турс баардыгын сындырып чыгабыз да, светти күйскөндө баары көрүнөт. Ошол сыяктуу жан дүйнөсү караңгы адам бүт баардыгын талкалайт да, разрушение кылып салат. Ошон үчүн депрессиядан чыгуу үчүн сөзсүз түрдө билим алыш керек. Билимдин эң кыска жолу ушул кванттык психологияда разбордо, ал окубайт дагы жалпоолор үчүн да. Разбордо мен иштеймин, алар эч нерсе кылбайт да. Болгондуктан акча төлөш керек болот. Көбүнчө жалпоолорго аябай эме да, мындай курста да окушпайт, алар практика аткарбайт да. Ошондуктан илим гана жардам берет жан дүйнөнү тойгузууга. Демек, жан дүйнө ач калганда урушчак, энергияң аз, жалкоо болуп калат экенсиң, таарынчак болуп калат экенсиң, ар кимге капа боло берет экенсиң, көңүлүңө эч нерсе жакпайт, негативди көп издеп калат экенсиң, туура эмес, андай болбо, мындай бол, андай кылба, мындай кыл деп, мунун баары демек биздин жан дүйнөбүз ач калып аткандагы болгон. Көпчүлүгү мынтет да, сен өзгөр деп башташат жан дүйнөсү ач каларчы. Президенттер өзгөрбөйт, депутаттар өзгөрбөйт, сен өзгөрбөйсүң деп башкалардын өзгөрүшүн каалай беришет. А бирок өзүнүн өзгөрүшүнө вообще көңүл бөлбөйт да. Эгерде сиздерге да бирөө айтып атсачы, ушул өзгөрбөй койду, мунун жашоосу өзгөрбөй койду десе, демек ал адам да көйгөй, калгандар нормальный эле турушат да. Просто ошол адамдын көзүнө ошол нерсе көрүнө берет. Мен депрессиядамын десе, баягыбыз тең баарыбыз тең бир оңой көрүп коебуз да. Бирок ошондуктан урматтуу мекендештер, урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга дагы сак болуңуздар, себеп дегенде бул депрессия дагы бул өтө бир оор. Эгерде депрессияда көпкө чейин жүрүп калсаң, жашагысы келбей баштайт. Депрессияда көп жүргөн адамдар өзүм өлгүм келип атат деп баштайт. Биринчи эле түшүнөт да, мынтип айтат, мен могул жерим ооруп атат, мен могул жерим ооруп атат, эмне кылышты билбейм деп келишет да, мен өлүп калгым келип атат, баарын жейип салгым келип атат депчи. Ал адам өзүнө эле гана зыян эмес, айланасындагы адамдын баарына зыян алып келет да. Ал өзү аркасынан эч ким өлбөйт да. Ошону түшүнүп атат, бирок элдерге милдет кылат да, мен өлүп калам депчи. Өлсөң өлүп кал деп айтпайбыз да, биз баары бир боорукер болобуз да, өлбөчү деп жалдыраш керекпиз да, ал адамгачы мисалы. Анан балдарына дагы, айланасындагы келинчегине же жолдошуна баардыгына таасирин тийгизет да. Себеби дегенде бир ата же апа депрессияда болуп ошентип эле кыйкырып өкүрүп баарын чыгара берген болсо, ал балдарына зыян келтирип атат да. Анткени балдар чоңойгондо ата энени укпайт, ата эненин көргөнүн кайталайт. Ал дагы кайталайт да чоңоюп баштаганда. Азыркы учурда мага 70-75 жашка чейинки апалар келет. Алардын максаты менин жашоомду кызым кайталады, кызымдын жашоосун нерем кайталады, аныкын чөйрөм кайталады. Мен уже көрдүм, тек менен иштеш керек экен деп түшүнгөн адамдар келишет да. Поэтому бизде кандай гана ситуация болбосун, бүт баары балдарыбыз кайталып кетет. Бул жакта дагы суроо бар экен. Квантовый психолог деп жатат. Инстаграм баракчасы кандай экен айтып коесуңарбы дейт. Кайсыл жактан издеп табыш керек сизде? Мени инстаграмга кванттык психолог Гүлзат Батыркулова десеңиздер болот, же болбосо gulzat.master деп англисче кичинекей тамгам Инстаграм баракчадан тапсаңыздар болот. Анан Гүлзат айым, негизи эле бул бала кезиңизден бери кыял беле мен психолог болом деген. Бул кайсы жылдардан бери башталды? Ооба, себеби психологияга жөн жерден келбейт го, жашоосунда бир көйгөй болгон киши келет. Сонун суроо болду. Мен негизи кичинекейимде мугалим болгум келчү да. Аябай мугалим болгум келип, мектептен дагы эжелер жанагынтип диктовать эткенде ишке чыгып кетсе башканыкын алып башкаларга жаздырып ушундай боло берчүмүн да. Староста болуп аябай мугалим болгум келген кыялымда. Бирок андан кийин 13 жыл повар болуп иштедим, ойлогом мен ал кыялым жөн эле кыял окшойт депчи. Андан кийин ушул психологияга келгениме 6 жыл болду да, окуй берип, мага анан кийин өзүм өзгөргөндө мага түшүнүк келди да, мен башка адамдар дагы мен сыяктууларга жардам беришим керек экен. Демек мен да өзгөрүп атат, алар да өзгөрүш керек экен деген нерсе келди дагы, мен кызыгып баштадым. Анан азыркы учурда чындыгында мугалиммин. Себеби дегенде менин курстарым бар, насаатчылыгым бар. Кадимкидей эле сабак өтүп мугалимдик. Бул менин кыялым болчу. Психолог эмес болчу, бирок мугалим болчу да. Анан психолог деген чечимге эмнеге болуп калдым? Себеби дегенде бизде мага окшоштордун саны аябай көп экен да. Менин айланамдагы эле аяштарыбыз, досторубуз менден дагы эме болчу да, мындай проблемныйраак болчу. Анан мен өзгөрдүм, демек силер да өзгөрөсүңөр. Аларды кыйначумун да. Анан көрсө кыйнаган болбойт экенин кийин түшүндүм. Ошол себептен болуп калды. Себеби балдардын тарбиясына, жолдош менен болгон мамилеге, кайын журт менен болгон мамилеге ошол психологияга келгенде мен кадимкидей өзгөрдүм да. Бүт бардык жактан өзгөрдүм, плюс кайын журтум, айланамдагы мен окуп өзгөргөн сайын алардын да мамилеси мага өзгөрдү да. Канчалык деңгээлде бирөөгө жардам берсең даражаңда бийиктейт экен, айланаңда адамдар да оңолот экен. Мага аябай ошонусу жакты дагы. Мен Кыргызстанга жардам берем деп чечим чыгарганмын, ошол боюнча психолог болуп калдым. Эми менде мындай суроо бар, көпчүлүк учурда айымдарда бул нерсе кездешет. Үйдө отурган айымдар да көбүрөөк болот. Эч ким жок жака кетким келет. Эч ким жок жака баргым келет
дейт да, анткени үйдө ызы чуу, түшүнбөстүк, уруш талаш, балдар укпайт, же болбосо баягы сурагы жок кетип калат, балдар чалсаң албайт, анан көпчүлүк учурда ушу эч ким жок жака кетким келет эле дей берет да. Бул кандай учурда болот, анан эмне үчүн, кандай же техникаларды колдонуп бул абалдан чыксак болот? Чындыгында сиз айтып аткан эмеде көп, даже азыркы учурда ишенесиздерби, могу подростоктор бар го, кичинекей эле балдар чоңоюп аткан, 9-класстан үйдө болгон балдар дагы ушинтип талаага качып калышкан да. Апалар айтат, үйгө келгиси келбей, телефонду саат, капюшонду кийип жатат депчи. Ушундай балдар көп, кыздар дагы көп да. Буларга дегенде внимание жетпейт. Адамга сүйүү мээрим жетпеген учурда ызы чуудан тажайт да. Баягы көп учурда бүт милдетти моюнга асып койгон учурда. Мисалы, өзгөчө көбүнчө улуу кыздар, улуу балдарга бүт жүктү ата-энелер асып коюшат. Сен улуусуң, сен тигини кара, сен муну кара. Тамагын жасап бер, ал бала байкуш балалыгын өткөрбөй калат, эшикке ойнобой да калат да. Кичинекей кезинде ойнобой калат. Анан тигинин жан аягын жууш керек, тиге тамак бериш керек, тиге кийиниш керек деп жүрүп. Анан ошол кыз өмүр бою ошондой кыйынчылыкта жашап келет да. Кайын журтка барса дагы улуу келинге туш келип калат. Ал байкуш ал жактын да азабын тартып келет. Анан уже тажайт да, кичинекей кезинен баштап бүт ишти кыла бергенден тажаганда уже качкысы келип баштайт да. Биринчиден ага сүйүү мээрим жеткен эмес, экинчиден ал менен эч ким сырдаш, анын оюн укпайт. Бүт баарына удобный болуп калган айымдар ошондой болот. Анткени аны кыл десең деле мейли, муну кыл десең мейли, көңүлүң калтырбайт да. Бирок ар кимге удобный болуп жашаган туура эмес деп айтамын да. Өзүнүн дагы бир каалоосу болуш керек, өзүнүн да чечими болуш керек. Бизде көпчүлүктө ошондой жертвада көбүнчө айымдар жашашат да. Ошон үчүн айтат элем, апа ошондой болсо, баласы сөзсүз түрдө ошондой болот. Айырмасы жок. Мен дагы да бир депрессия тууралуу сурагым келип атат Гүлзат айымдан. Негизи жанагы депрессия менен ооруп атканда биздин ошол тааныштар, ошол эле достор болобу, сен эмне эле болуп атасың дейт да. Эмне эле ооруп атасың, анан эмне менен ооруп атасың же түшүнүксүз дейт да. Негизи ошол депрессия менен ооруп аткан адамды билип калган болсо, сырттан кандай мамиле жасаш керек ага? Кандай гана мамиле жасасаңыз деле ал адам түшүнбөйт. Вообще түшүнбөйт да. Лучше ал адамга кеңеш бериңиз, ушул жака барып келчи деп. Анткени жан дүйнөсү ачык адам, сиз жакшы айтсаңыз да миллион берсеңиз деле ыраазы болбойт. Мындайча айткандачы, жакшы айтсаңыз деле аны кабыл албайт. Анткени бул жак толуп калган да. Ушул жердеги могу көйгөйдүн баарын сыртка чыгарып төккөндө бул жактан место пайда болот. Мисалы, кружкага толтура куйсаңыз, үстүнө куйсаңыз агып түшө берет го, ошол сыяктуу болуп калат да. Ага жакшы айтсаңыз деле, кеңеш айтсаңыз деле ал адам кабыл албайт. Бул жактагы ата-энеден келген программаны алып, бошотуп, андан кийин айтканда кабыл алып баштайт. Ага чейин кабыл алуу мүмкүн эмес. Эгер сиз жана туура айттыңыз, өткөөл курактагы бар, баласы бар, үйдө дагы көбүнчө баягы уруш талаш, түшүнбөстүк чыгат же үйдөн качат бала деп айттыңыз го. Анан ошол өткөөл курактагы баласы бар ата-эне эмнеге көңүл буруш керек? Көңүл жетпейт дедиңиз. Кандай көңүл буруш керек да балага? Ошол баланы ордун алып келиш үчүн деп атасыз, мындай да, биринчиден ошол апалар чалат, мага каждый день жазышат апалар. Азыр уже аталар жазып калды да, балам мен менен такыр сүйлөшпөй атат депчи. Мурда апалар көп кайрылчу, азыр аталар кайрылып калды. Бул учурда мен баламды алып келейин сага бир байлыгы оңдоп бер дейт да. Эми бала машина эмес оңдоп койгудай турабы? Баланын клеткасында, ДНКсында кандай программа болсо ошону окуп берет. Ал баланын ДНКсындагы программаны атасы менен апасы жазган да. Мындайча айтканда, мындай түшүнсөңүздөр болот. Бир илгери кассета болчу го, кассетаны элестетебиз. Бир бетинде апабыздын ыры жазылган, бир бетинде атабыздын ыры жазылган. Ошол биз магнитофонбуз, бизге салынган деп ойлойбуз да. Бир бетин ачабыз, атабыздын баягы сөздөр жазылган, бир бетин ачсак апабыздык. Ошону эле окуп бере беребиз да. Анан аталар таң калат, бул бала кайдан чыккан деп. Эч жактан чыккан эмес. Анан ата менен апа өзү жазган ошол ырлардычы. А мен айтам, ошо сиз жазган ырларды окуп берип атат. Аны өчүрүш үчүн сиз өзүңүз өткөрүп алышыңыз керек, ага жаңы флеш карта сатып беришиңиз керек деп айтам да. Азыркы тил менен флеш карта да. Турабы? Ошол флеш картаны ачып кеш кылып жаңысы алыш керек дейт. Аны кантип салабыз дейт. Анан сиз келиңиз биринчи дейм. Негедир мен айтам, аталар, апалар, балдар үйлөнбөй жатса, балдарда проблема болсо, ата-эне келиш керек дейм да. Баланы жибербегени менен толук жок. Кээ бир ата-энелер айтат да, ата-эне күнөөлүү дей берип, силер балдарга бизди каршы кылып койбойсуңарбы дейт да. Жок, андай болуш мүмкүн эмес, потому что ошол ата-эне дагы менин балам ушинтип качып кетсин деп тарбиялаган эмес да. Болгондуктан ал өзүнүн ата-энесинен алган тарбияны берип келет. А өзүнүн ата-энесинен ошол тарбияны алганда, ошону баласына коюп берип атат да. Ошон үчүн ата-эне келип өзүнүн ата-энесине өткөрүп бергенде бул жак
бошойт, анан баласынан өткөрүп алууга мүмкүнчүлүк бар. Ошентип Демек, турмушка чыкпай жатса, үйлөнбөй жатса, бала ата эне психологторго кайрылуу керек экен. А бизде тескерисинче качан үйлөнөсүң, качан турмушка чыгасың. Сен кара дал бүттүң деп багыш кыздарды жеп коет апаларчы, анан айтат да үйгө киргим келбей калды, же апам күйгө тесин деген сөзүн укум келбей калды деп жазышат да. Балдар да жазат да. Чынын айтсам ушул вообще укум келбейт, үйгө киргим келбейт. Балдар да кайрылат. Анан мен бир группа ачып койгом, эки жакка чогултуп атам, таанышуу кыламын деп. Балдарды, кыздарды психология жаатында консультация берип, анан тааныштырып, ушундай кылсамбы деген ниетте группа ачып койгомун. Анан ошол апаларга айтат элем да, баланы кыйнаганда толук жок, вообще результат жок, ал балдарда эмес күнөө. Анын тегинде бир адам бар, үйлөнбөгөн. Ошону деле өздөрү анализ кылып айтышат да, ата жакта бул үйлөнгөн эмес, апам жакта бул үйлөнгөн эмес депчи. И ошол нерсе кайталанып атканын түшүнүп атасызбы деп чийип көргөз бергенде адамдар түшүнөт. Бирок бардыгы эле мен бир айткан видеодон көрүп эле түшүнүп калбайт да, күнөө менде экен дебейт. Мунун жашоосу өзүнчө да, мен ага эмне тешем бар дешет да. А самом деле ата менен апанын ар бир клеткасында жазылган нерсе балага чоң таасирин тийгизет. Өтө жакшы. Анан Гүлзат айым, негизи баягы ар бир кесиптин өзүнүн оор жагы болот демекчи, бул психология илими бул чоң илим да. Анан ушул сиздин кызматтагы эң оор жагы кандай? Эң оор жагы башында аябай эле оор болгон, ар бир адамдын көйгөйүн угушмак оор болгон да. Мен вообще түшүмө кирбеген көйгөйлөр болот да, эч ким укпагандагычы. Мен ушундай көйгөйлөр болот деп вообще ойлогон эмесмин. Ошол жакты уккан өтө кыйын болчу. Ана азыркы учурда мен өзүмдүн жумушумду сүйгөн үчүнбү, мага кыйын эмес. Мен даже түнгө чейин жаза берсем деле чарчабайм, потому что энергия аламын да. Бул менин каалоом, бул менин тандоом. Бирок кээ бир учурларда мага кыйын болот. Результат албай калса, мага чалып урушат да. Кана сенин результатың деп менден ушинтип сурашат да, бирок мен айткан нерсени кылышпайт. Ошол учурда мага биразындай обидно болуп кетет, а так оор болбойт, бул менин сүйгөн жумушум ошон үчүн. Негизи сиз азыр айтып атасыз да, көйгөйдү уккандан башында кыйналгам деп. Бирөөнүн көйгөйүн угуу оор, анткени ошол ситуацияны, ошол учурду, баардык ал адамдагы негативди, жаман ойлордун баарын сен өзүңө сиңирип аласың да, угуп жаткан адамда. Анан кыйналасың, алсырайсың, чарчайсың бирөөнүн көйгөйүн уккандачы, бирок көйгөй айткан адам жеңилдеп калат. Сиз өзүңүз менен өзүңүз кантип иштешесиз, анткени ар бир адамдын көйгөйүн уга бергенде дагы чарчап калышыңыз керек да, бирок сиз мен энергия алам деп атпайсызбы? Чындыгында башында жаңыдан разбор жаза баштаганда Москвада болчумун, анан ал жакта онлайн эле жазачумун да, анткени балдарым кичинекей болчу да. Анан ошол учурда бир адамга разбор жазсам 3 күн ооручуп калчумун да. Экинчиге жазсам дагы ооруп каламын да, анан уже разбор жазбай мен оорукчан болуп каламын деп ойлогонмун да. Көрсөм мен окууну жаңы баштаганда жаза баштагам да, анан мен 7 уровеньде бүттүм да, 7-уровеньде уже фишкалар бар экен да, защита кылыш керек дегенчи. Анан канткенде адамдын энергиясын өзүң өткөрө албайсың деген, ошондо бизде защита бар. Мисалы медиктер спирт менен кылып перчатка кийишет го. Дал ошол сыяктуу биздикиде энергетический биздин защитабыз бар. Ошону кылганда гана адамдарга өтпөй калат. Бирок мурда ооруп кыйналганмын, эжекем кирнелеп кагаз менен чыгарып бой түшүнүчү да мени каждый раз. Азыр андай эмес, менде энергия өтпөй турган защитабыз бар биздин. Жакшы экен. Жакшы. Өтө сонун урматтуу теле көрүүчүлөр, мына кандай сонун кеңештер, кандай сонун сөздөр болду, сиздерге да өзүңүздөргө алып калыңыздар. Мүмкүн болсо дагы мына ушул экрандан алыстабай дагы жакыныраак келиңиздер дейбиз. Психология бул жогоруда айттык өтө чоң илим. Мына ошону балким кийин урматтуу ата энелер, мына кийин балдардын дагы чоң психологдор чыгышы бул өтө сонун биздин мекенибизге пайда десек да болот. Анан Гүлзат айым, сизге барып кайрылсак, консультациясы дагы кандай оору менен кайрылса болот? Кандай учурларда сизге барышыбыз керек? Чындыгында психологияга бир эле запрос менен барышат көбүнчөсү. Ажырашып атам, урушуп атам, жашоом жакшы болбой атат, же болбосо балам ушинтип мени түшүнбөй, гиперактивный болуп сизге түшүнбөй атат, дейт атат. Ушинтип эле барат да психологкочу. Бирок кванттык психологияда 4 сферада келсеңиздер болот. Мисалы, ден соолугуңуздан жабыркап атсаңыз келсеңиз болот, мамилеңиз начар болса келсеңиз болот, акчадан, карыздан кудулбай жатканда келсеңиз болот, жана ошондой эле максатыңызга жете албай атканда келсеңиз болот. Адамда негизи 4 эле сфера бар да, ушул эле 4 сферада адамдар жабыркайт. Бардык сферадагы көйгөйдү ушул кванттык психологиянын жардамы менен тапса болот да. Көпчүлүк ишенбеши мүмкүн, бирок результат жараткандар ишенет дагы, ошол боюнча кайра келишет да, минтип атам, мантип атам деп. Бирок менин жашоомдо, үй бүлөмдө бардык сферадан мен көп көйгөйлөрүмдү чече алганмын. Ошон үчүн коркпостон, тартынбастан айта алам. 4 сферада келсеңиздер болот. Кадырман теле көрүүчү, эгерде сиз дагы жашооңузда финансылык жактан көйгөй болуп жатса, ден соолук жактан көйгөйүңүз болуп жатса, үй бүлөңүздө, бала чакаңызда түшүнбөстүктөр болуп жаткан болсо,
демек сиз психологторго кайрылсаңыз болот экен. Анан сурооңуз болгон болсо экран астына жазылган номерлерге кайрылсаңыз болот. Эми финансылык көйгөй деп калдыңыз да. Кандай учурда ошол адамга акча жукпайт, анан карыздан карызга жашайт. Сиз айткандай кредиттен кредитке өзүнө эч нерсе ала албайт. Эмне болгон учурда? Караңыздар, биринчи бизге эң маанилүү мамиле да. Адам менен мамиле кура албасак, биз акча дагы таба албайбыз да. Көпчүлүк болсо мамилеси да биякта калат, максаты да бул жакта калат, бирок мен чоң акчага чыгышым керек деп жүрө беребиз да. Акчанын бизге жукпашы бул биздин апабыз менен мамилебиз начар деген сөз. Апа менен мамиле начар деген сөз, мисалы мен апамды жаман көрөм эмес, апасына кичинекей кезинде болгон таарынычтары. Мисалы калаган окуусун окутпай койгон, мектептен бир жака конокко барайын десе жибербей койгон, ошонун бардыгы бизге таасир эте берет да. Бул учурда бизге акча келет, бирок жукпайт, потому что акча менен мамиле. Акча мамиле бул ападан көз каранды деп атпаймынбы? Эгерде апабыз менен мамилебиз ушунчалык жакшы болсо, апабызга эч кандай претензия жок болсо, ал адам өзүнүн акчасын коротконду билет. Каяктан жактан акча келе берет. Ал эми карыз болуп кеткенибиздин себептери көп. Биринчиден күнөөлүү сезим. Күнөөлүү сезим качан болот? Аборт болгон учурда болот. Апалар аборт болгондо ошол баламды өлтүрбөй эле койбой деген өмүр бою өзүнүн бул жагында жок болсо деле кичинекей билинбей калды дейт, бирок клеткабыз аны помнит да. Бир аборт болсо бир адамды өлтүрдү дегенге барабар да. Мисалы биздин клеткабыз ошентип эле сезет да. Экинчиден дарындык капачылык көп болгондо өзгөчө ата деген акчага жооп берет. Андан сырткары атасынын астында күнөөлүү сезим болот. Мисалы, атама үй алып бере албай калдым, машина алып бере албай калдым. Биз Москвада жашап калганбыз да, анан айланабыздагы бардыгы эле айтат да, досум атасына машина алып берип, мен да алып берем. Ушинтип эле иштейт да, болду. Анан алып бере албай калат, кечке кайгырат да. Ошондой учурларда энергия артка кетип калат. Андан сырткары дагы бир учур, атасы менен апасынын улуктугун кабыл албаганда балдар карызга батып кетебиз. Кредит карыз болуп кетебиз. Эмнеге дегенде, атасынын улуктугун кантип кабыл албайт? Мисалы, көпчүлүк учурда кыргыз менталитетинде атасы эрте каза болуп калса, ошол үйдөгү баланы сен атанын ордунда атасың деп коет да. Бул учурда баягы баланын ордунда эмес, атасынын ордунда роль ойноп калат. Атанын улуктугун жоготуп салат дагы, апасы только ошол баласынан уруксат сурайт, ошол баласы менен кеңешет. Ал өзүнүн максатын чыйып коет, потому что бүт өмүрүн баарын бир туугандарына апасына арнап коет. Апама муну алып берейин, карындашымды үйлөнтөйүн, күйөө тигизейин, жосо тигини үйлөнтөйүн деп жүрө берет да, өзү үйлөнбөй калып кетет. Мындай балдар толтура. Мага да учурда кайрылгандар. Ошон үчүн атанын улуктугун обязательно кабыл алышыбыз керек. Анын улуктугун кабыл алуу үчүн да иштеш керекпиз. Анан эми мисалы көпчүлүк учурда ошол жашообуз артка кетип атса, көйгөй болуп атса, бул ошо ата энеге байланыштуу экен да. Анан мен сизге кайрылсам, анан апама таарынычым бар эле, атама таарынычым бар эле дегенде бир чети ата энеге дагы катуу тиет го. Ушул нерсени туура айттыңыз, анткени баарымда жок, апама таарынбайм деп отура берет да. Анткени апа сен минткесиңди айт десең айтпайт да. Антип айтпайм, мен апам бакканда депчи, кайрадан өзгө күнөөлүү сезим боло берет да. Анткени апабыз бизди минтип чыгарат, минтип чоңгойтот да бизге. Сен үчүн иштедим, сен үчүн минтип келдим, силер деп жүрүп жашоом ушундай болду, силер деп жүрүп мен атаңарга чыдап келдим, силер деп жүрүп деп бүт баары ушинтип айтат да. Ошол күнөөлүү сезим бизге сиңип калган да. Анан биз сразу минтип элебиз, апам байкуш кыйналса да бизди бакты го, апам байкуш минтти го, апам байкуш дейбиз дагы, апабыз жөнүндө жаман сөз айткыбыз келбейт. Бирок могу клеткада таарынычтын баардыгы ошого байланыштуу да. Аны разборго келгенде чыгарамын баары бир. Апасын байкуш дейби, эмне дейби, баары разборго келген учурда ал сезимдин баардыгы сыртка чыгарабыз дагы, таарынычтын баарын айтат. Ал айтып атканда өзү дагы эмнени айтканын билбей калат да баягы. Биз квантовый поляга киргенибиздечи, анан айтып баштайт, сен мени мынткенсиң, жуунткан эмесиң, чачымды тараган эмесиң, таарынычтын баардыгы чыгып баштайт да. Бирок азыр мен акылыбыз менен гана ойлонуп иш кылып атабыз да бизчи, акылыбыз менен айткыбыз келбейт апабыз жөнүндө жаман, атабыз жөнүндө. Бирок клеткабыз баардыгын айтып берет. Сезимдер эч качан алдабайт, акыл алдайт да. Азыркы учурда биз негизинен акыл менен 95 жашашат да, 95%, сезим менен 5% көбүнчөсү. Бирок тескерисинче болуш керек. Сезим менен 95, акыл менен 5 да. Адамдын сезими ачык болгон учурда бүт нерсени сезип гана билет, акыл менен эмес. Акылыбыз өлбөстүн гана жолун көргөзүп берет. Сен барба, бүгүн барбай эле уктап кал деп тургузбайт да, мисалы акылыбыз. Сезим андай кылбайт. Ошондуктан сезимдер дүйнөсүнө кирген учурда сиз апаңызды аябай да каласыз, баарын ачык айтып бересиз. Ошону айтып сыртка төккөндөн кийин анан сонун болуп калдым да анан кетишет да. И жашоо кантип. Анан азыр мисалы Instagram социалдык тиркемесинде психологторду көрүүчүлөр жакшы түшүнөт. Facebookка киргенде, Facebook тиркемесине киргенде, ой ушулар тажатты, элдин акчасын сормой, булар элди башын айлантат деген пикирлер көп жазылат да. Чындыгында эле азыр психологдор элди алдап атабы? Же суроо талап көп болуп атабы?
суроо талап дагы көп, түшүнбөгөндөр дагы көп. Бүт бардык жагына кошуламын да. Себеби дегенде эмнеге элдер антип баштады? Себеби дегенде жана диплому жок, жөн гана курстарды окуп алып, ошоголор мен сени өзгөртөмүн деп коюп, анан ар кандай адамдар, ар кандай бир ситуация кабылып калган учурда адамдарда ишеним кетип калат да. Ошон үчүн алар биринчи өзү өзгөрбөй туруп эле, жашоосун өзгөрбөй туруп эле сабак берип башташат да, бир курстарды окуп алып эле. Анан ошол учурда чындыгында жаман эле көрүнүп калат да. Мага дагы мындай обидно болуп кетет кээдечи. Кана анда сен күйөөң менен жашабайт белең, кана анда сен балдарыңды ушинтип тарбиялабайт белең деген суроолорду беришет да, потому что өздөрүнүн жашоосун эптей албай туруп, андан кийин психологмун сенин жашооңду өзгөртөм деген тоже болбойт да. Ушундай учурда адамдарда ишеним кетип калат. Анан акчасын алдып атат, психологдор ушинтип атат деген сөздөрдүн баары мага дагы жазат. Психологдор силер кыйраттыңар, силер ата энеге баланы каршы чыгарып атасыңар, анан каяктагы текти айтпачы деп мага дагы жазышат да. Бирок мен айтат элем, ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша кабыл алат. Кабыл алган түшүнгөн адамдар келип жашоосун өзгөртөт. Кабыл албагандар ошол боюнча башка илимдерди издеп жүрө берет. Эч кимди кыйнаганга биз кандай акыбыз жок да. Ошондуктан ар бир адамдын оюн сыйлаймын. Бирок мен үчүн айтат элем, психолог азыркы учурда аба менен судай керек. Саламатсызбы? Адресиңер кайсыл жерде, каяктан табабыз дейт? Адресим Ахунбаева 66 офис. Ахунбаева 66. Урматтуу телекөрүүчү, эгерде дарегин так билгиңиз келсе, экран астындагы номерден кайрылып сурасаңыз, биз сизге толук дарегин жиберип коебуз. Негизинде айтылгандай бардык оорунун 90% бул адамдын ичиндеги таарынычы, жана айттык, жан дүйнөнүн ачкалыгынын башындагы ойдон болот экен. Андыктан урматтуу мекендештер, өзүбүзгө сак бололу, ден соолукту карайлы. Азыркы учурда заманыбызда психологдор чындап эле элибизге керек, кайрылыңыздар деп биз дагы айтып кетет элек. Ооба, мурда кайсыл бир учурда психологко кайрылуу десе эле кооптонуп коркуп, эл укпасын, мен психологко бардым десем, эл эмне дейт, кайын журтум эмне дейт, туугандарым эмне дейт деп коркуп жашырынчубуз. Анан мен сага эмне псих болуп калдымбы дечүбүз да. Азыр тескерисинче жашообузда көйгөй болгондо психолог издеп жүрөбүз. Анткени психолог бул биздин денебизди эмес, жан дүйнөбүздү дарылай турган, анан биздин көйгөйүбүздү угуп, ошол көйгөйүбүздү чечүүгө өзүнүн сунуштарын, пикирлерин, кеңешин бере турган инсандар экен. Психотерапевттер бул ошол психикалык жактан жабыркай турган оорулууларды дарылайт. Демек биз психологдорго ар бирибиз кайрылсак болот экен. Америка Кошмо Штаттарында баарыбыз билебиз го, ар бир жарандын өзүнүн жеке психологу болот. Бизде да балким бир күн ушундай болуп калаттыр, Болуп баратат ушундай. Азыркы учурда чындыгында да бир нерсе болсо, менден разбор алган айымдар постоянно кайрылышат да. Мен күнү түнү болбосун аларга жооп берем да. Өзгөчө азыр насаатчылыгымда окугандарга ар дайым кайсыл убакта болбосун жооп бергенге мен мындай милдеттимин да. Негизи эле замандын өнүккөнү да азыр эшикке чыгып көчөдөн деле карасаң ар бир адамдын башында бирден ой бар да. Бирден жаман энергия бар. Ошондуктан бул нерсени баягы дарылаш керек сөзсүз түрдө. Себеп дегенде адамдын жүрөгү тынч болсо, жан дүйнөсү ачка эмес толук болсо, бул албетте көптөгөн жетишкендиктерге жетишсе болот дейбиз. Урматтуу телекөрүүчү, экран астында жазылган номерлерге чалууга болбойт. Болгону SMS билдирүү же кат жазасыз. Сиздин чалууларыңызды биз кабыл ала албайбыз, чалбаңыздар. Жазсаңыздар сөзсүз түрдө окуп жооп беребиз. Азыр негизи адамдар урушчак, ар бир нерсенин жаман жагын издей берет. Жада калса автобуста баратканда дагы бирин-бири жактырбай, түртмөлөп, бир аз түрткүлөп койсо, ой көзүңө карабайсыңбы деп эле ошол жерден урушуп чыгышат да. Транспорт жолдон дагы, машина айдап баратсаң дагы. Ооба. Адамдардын вибрациясы аябай ылдый да. Адам вибрациясын өйдө көтөргөн учурда энергиясы жогорку адам болсо, аны сабап кетсе деле, мисалы, мындай ойлонуп анан иш кылат да. Мындайча айтканда, азыр бизде ой жүгүртүү деген жок. Ой жүгүртпөйбүз да. Сразу кыйкырабыз, ойлонбойбуз да, бул случайно, может, түртүп кетти го деген ойду жүгүртпөй эле сразу беттен алабыз мындайчы. Ошон үчүн бул жерде биринчиден энергияны көтөрүш керек. Энергия ылдый болгон адам, мындайча айтканда, андан жакшы энергия чыкпайт да. Жалаң гана негатив энергия чыгат. Ошол энергияны тазалаш үчүн дагы ошол кванттык психология жардамга келет. Кванттык психологияда физиканы билебиз да, обычный эле физикада тартылуу, түртүлүү күчү деген болот го. Магнитти койсок, мисалы, тартып кетет, бир магнитти койсок, кээде түртөт. Ошол сыяктуу эле биздеги жаман энергияларды дагы тартып алыш керек болот. Жакшы энергияны кайра алып келишибиз керек болот да. Ошондуктан бул жерде эң биринчи ой жүгүртүүнүн кыскалыгында болот. Өзүңүз дайым айтыңызчы, анан өзүңүздүн билимиңиз тууралуу айтыңызчы. Кайсыл жактан окуп бүткөнсүз бул илимди? Анан биздин дагы өсүп келаткан өспүрүмдөр, жаштарыбыз балким кийин ушундай сиздей болуп психолог болом десе дагы кайсы жактан илим алса болот муну?
Психологияны мен негизи эле 6 жылдан ашык изденип келемин. Ошонун 4 жылы цифровая психология, ар кандай психологияны окудум, классикалык психология, бүт бардыгын окудум да. Анан бирок ошол жактан мен өзүмдүн көйгөйүмдү до конца мындай аягына чыгып чече алган жокмун. 4 жылдан чече алган жокмун да. Анан кийин акыркы 2 жылда мен Москвадан окудум, Академия мастер разборовду. Ал жерде 1-уровеньден 7-уровеньге чейин полный аяктап бүттүм. Бул уровень деген сөз биздин адамдарда 7 чакра бар, энергия бөлүп чыгара турчу. Ошол ар бир чакраны бирден диплом алып бүтүп келдим да, аягына чейин. И ошону бүткөндөн кийин гана мен жашоомдо өзгөрүү болду да. Анан айтат элем, квантовый психологияны окуп алыңыздар деп. Бирок бул жакта тилекке каршы эч ким окутпайт, Москвада гана окутат. Бирок менин ошол окуп келген билимдеримди полный мен насаатчылыгымда беремин. Болгондуктан алар кванттык психолог деген болуп чыктың деген диплом ала албайт, анткени мен академиям жок. Болгондуктан өздөрү үчүн сертификат алат, өздөрүнүн полный мен насаатчылыгымда 10 разборду менден алышат, плюс мен жасаган разбордун түрүн үйрөнүшөт, диагностика алганда түрүн үйрөнөт, анан жакындарына разбор жасаганды полный үйрөнө алат. Мен эмнени билсем ошонун баарын үйрөтө алам. Психологдун аты жөнүн кайрада кайталап койгулачы, Сураныч дейт. Рахмат дейт. Менин аты жөнүм Гүлзат Батыркулова. Дагы бир кийинки суроо. Баламды үйлөш керек. Дарегиңер кайсыл жерде дейт. Мынакей, биз эфирде айттык, балаңыз үйлөнбөй жатса, психологко баланы жибербеш керек экен. Кызыңыз турмушка чыкпай жатса, кызыңызды психологко бар дебеш керек экен. Же болбосо үйдө отуруп алып, качан үйлөнөсүң, качан турмушка чыгасың деп кулагын жебеш керек экен. Ал үчүн ата-эне өзү психологдорго кайрылыш керек экен. Демек сиздин үй бүлөңүздө дагы мына ушундай көйгөй болуп жаткан экен. Үйгө барганда айтып, ата-энеме айтат окшойм, менде да ушундай. Эфирди жиберип койсоң, эфирде. Биринчи ата-эне келет, ушул жерде туура айтып кетейин, ата-эне келет. Потому что ата-эне түшүнүш керек эмне болуп атканынчы. Антпей эле баланы жиберип койсо, биринчичи ата-эне түшүнбөйт да, баары бир күнөөлөй берет. Ошон үчүн ата-эне келип маалымат алып, ошол нерсени түшүнгөндөн кийин баласына энергетический эненин энергиясы өтөт. Ошол түшүнүү келет, ошол нерсени кабыл алат. Анан бала өзү келгенде анан кийин бат болот да ошол нерсе. Чындыгында ошо үйлөнбөй аткандар келген, төрөбөй жаткандар келип результат жаратканда, ошон үчүн мен уялбай эле, коркпой эле айтамын да, результат жаратканда мен коркпоймун. Значит, мен кыла алдым, дагы болот деген ишенимдемин. Демек сиздин практикаңызда үйлөнбөй, турмушка чыкпай жүргөндөр баягы төгөйүн таап кеткендер болгон. Азыркы учурда дагы бир сонун жаңылык менде ошол төрөбөй жаткан айым болчу 6 жылдан бери, анан больницадан такыр болбойт деген, күйөөсүнүкү да болбойт, өзүнүкү да болбойт деп койгон экен. Анан мен диагностика кылганымда андай нерселерди көргөн жокмун. Анан баягы төрөткө болгон болдорду, блоктордун баарын алып иштей бердик. Бир менден 7-8 разбор алды. Анан дагы деле болбойт деп жүрдү. Анан айттым, убакыт керек деп жүрдүм. Ал ыйлап жүрөрдү. Ошентип анан 6 айдан кийин боюнда болду. Недавно төрөдү. Буюрса ошонун үйүнө барып видео тартып саламын, ошол барып. Анан чындыгында вот ошол жактан медицинада такыр болбойт деген нерсени чыгарып берди да. И ошо 6 жыл жүрүштү да. Такыр балалуу боло албайсыңар деген тыянак чыгарылган. Анализин ар кайсы жака тапшырып келди, молдолорго барган, толтура жака барганда. Анан ошентип биз мен болбой эле үмүт үзбөй эле жаза бердик. Эми результатын убакыт көргөзөт, кана жокко деп кечке дагы сүйлөнүп жүрдү. Андан кийин боюнда болгон учурда келди, үйүмө келди. Анан недавно төрөдү, кыз төрөдү. Дес олугу кандай керемет. Анан ошого жете албайтам, буюрса барганда дагы Instagram баракчама чалып, ал кыздын өзүнүн оозунан алып, андан кийин саламын деп ойлоп атам. Бар элекмин. Ошон үчүн айтпай жүргөн экенсиз. Ошон айта элек болот. Мен результат чыгармайын, айта албаймын да. Результат чыгаргандан кийин коркпоймун, айтып калам да, мен кыла алдым, мен себепчи болдум депчи. Ошон үчүн буюрса жакында ошо результат менен бөлүшөм. Сизге эркин микрофон берели, атайын убактыңызды бөлүп, биздин суроолорубузга, телегөрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп берип, анан болгондо дагы баягы биздин жашообуздун оңдолушуна керектүү кеп кеңешиңизди бердиңиз. Анан жаркылдап жайнап сонмай куруп бердиңиз. Ыраазычылык билдиребиз. Пайдалуу болду чын. Анан эркин микрофон берели, телегөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алыңыз. Дагы бир жолу сизди кайсыл жактан издеш керек? Дарегиңизди дагы бир жолу айтып кетиңиз, анткени акыркы суроолор баары ушул суроолор болуп атат. Мен чакырганыңыздарга биринчиден терең ыраазычылык билдиремин. Жан дүйнө тынчымайын, жашоо тынчымайт да, бул нерсе сонун нерсе. Эгерде сиздердин дагы жан дүйнөңүздөр тынч болбой жаткан болсо, кандайдыр бир көйгөй болуп аткан болсо, анда сөзсүз түрдө мага кайрылыңыздарды айтат элем. Разбордун жардамы менен бардык көйгөйдөн арылууга мүмкүн. Андан сырткары разборго акчам жок деген айымдар дагы көп. Аларга айтат элем, курсум бар, бактылуу жашоонун 7 ачкычы деген курс бар. Ушул 7 уровеньди алып, полный ошол жака бергенмин. Ал эми мен дагы сиз сыяктуу мастер болгум келет, мен туугандарымдын жашоосун өзгөрткүм келем десе, анда мен насаатчылыгымды сунуштайм. Насаатчылыкта сиздерге 10 разбор кылам, өзүм жандуу бардыгын үйрөтөм, жаныңыздарда болом. Жандуу болот, онлайндагы, офлайндагы форматында бар.
Анан акысыз сабактарыңыз дагы барбы? Акысыз сабактарым бар, группалар бар, телеграмдар бар. 5-күн сайын мен суупчулукка ар дайым акысыз диагностика кылып келем, ал телеграм баракчамда. Сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Гүлзат айым, ишиңиз ийгиликтей берсин. Дагы да көптөгөн көйгөйлөрдү биздин мекенибиздеги ар бир ушундай көйгөйү бар инсандарга пайдаңыз тийип жүрө берсин, ишиңиз ийгилей берсин. Рахмат. Кадырман теле көрүүчү, эгерде сиз бүгүнкү психологко кайрылууну кааласаңыз же болбосо Гүлзат айым айткандай акчаңыз жок болуп атса, демек Гүлзат айымдын акысыз сабактарына да катышууга сизде мүмкүнчүлүк бар экен. Андан сырткары акысыз талдоо жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгүңүз бар экен. Анан Instagram баракчасына кирсеңиз дагы пайдалуу, өзүңүзгө керектүү, өзүңүздүн жашооңузга сиңирип ала турган видеолорду толтура. Ошол жактан дагы көп маалыматты өзүңүзгө алсаңыз болот. Урматтуу теле көрүүчү, бүгүн бизде конокто кванттык психолог, көптөгөн айымдардын жашоосун өзгөртүүдө салымын кошуп келе жаткан Гүлзат Батырбекова бүгүн бизде конокто болду. Биз болсо мына ушун менен сиздер менен коштошобуз. Биздин теле көрүүчүлөрдө көйгөйү жок, жыргал жашоодо жашасын деген ару тилегибиз бар. Агарып аткан таңда дайыма ар бир күнүңүздөр, ар бир саат мүнөтүңүздөр дайыма жылмай менен өтсүн дейбиз. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Эмки эфирден жолукканча сак саламатта аман эсен болуңуздар.